Бүгүн таңгамал ыйык Медина шаарына алгачкы 305 зыяратчы учуп кетти. Алардын арасында жаш жубайлар Шабыкеевтердин үй бүлөсү дагы бар. Медер менен Айзада баш кошконуна 8 жылдан ашып калды. Учурда алардын 2 баласы бар. Ал эми азыркы тапта 3-чү наристесин күтүп жатышкан кези. Айзада учурда кош бойлуу. Бирок ал мындай абалы менен алыс жолго чыккандан коркпойт. Себеби жолдош эко мусулмандык парызын аткарууну көп жылдан бери күтүп келишкен. Жаш үй бүлө каражат чогултары менен ажыга барып келүүнү чечишкен. Аллага таянып эле жакшы ниет менен баратабыз. Бардык доктурлар менен да кеңештик, бардык тиешелүү анализ баарын өтүп алдык. Анан эми балабыз ошо имандуу болсун, ал дагы ошол сапарда биз менен бирге болсун деген ниетте эле. Мен деле бир аз кыйналат болушум керек дейм, бирок баарына чыдайбыз да. Хач деген бул бир жашообузда бир жолу фарз болот экен. Анан ошол мүмкүнчүлүк чыгар менен эле бизге фарз болду. Биз ниет кылдык, Аллах Таала насип кылып берди да. Эч кандай ойлонбостон ушул жака вкладывать этип баратабыз, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ыйык жакка жөнөп жаткандардын ичинде ажылык парызын аткарып келүүнү жылдап күткөндөр аз эмес. Ал эми 78 жаштагы Хадича апа болсо, экинчи ирет ажылык сапарга аттанып жатат. Алгачкы жолу ал 67 жашында барып келген. Хадича Тагаева Аксы районунун тургуну. Алланын эмесинен Рыза жака баргым келет, Алланын жакшы көрөм мен Алланы. Пайгамбарлардын неметкен жерин баскым келет, көргүм келет ошентип. Балдарым, кыздарым менен балам естип кетип ушулардын эмеси менен толкундап сүйүнүп кетип атам. Сен ал жактан небере чөйрөлөрүбүзгө эне алып келесиз. Ал жерден эң ыйык нерсе эмне болот? Эч нерсе алып келбейм, суу алып келем, болгондо гана курма алып келем. Китеп алып келем балдарыма. Дуа алып келем. Сауд Арабия быйыл Кыргызстанга 4585 орун бөлүп берген. Бул жылкы ажылык сапардын өзгөчөлүгү электрондук чиптер киргизилген. Ар бир зыяратчыга өздүк электрондук билерик берилип, ага ар бир адам тууралуу жеке маалыматы камтылган. Билериктер зыяратчылардын адашып же жоголуп кетпеш үчүн ойлоп табылган. Ошондой эле ар бир 50 зыяратчыга бир ажы башчы дайындалган. Жылда аларды 6 медициналык кызматкер коштоп жүрсө, бул жылы 13 дарыгер тандалып алынган. Өткөн жылкы ажылык сапарларда муз суу жетишсиз болсо, муфтият өкүлдөрү быйыл бардык мүчүлүштүктөр жоюлганын билдиришти. Кыскача айтканда, быйылкы ажылыктагы өзгөчөлүгү бардык электрондук система менен катталып, негизги бизге бөлүнгөн квотадан ашыкча катталды. Бул дагы жакшы көрсөткүч деп билинип атат. Ал эми быйыл бара албай калгандар кийинки жылга бул кезекте аттары көрө берет. Кийинки жылы ошолар биринчи тизмеге катарында болушат да. Айта кетсек, сапардын баасы $2760 түзгөн. Бүгүн учуп кеткен мекендештерибиз Медина шаарынан Пайгамбардын күмбөзүндө 3 күн болгон соң Меккеге жөнөп кетишет. Быйыл жалпысынан 15 каттам. Алардын 3-ү Бишкек Мадина багытында, калган 12 каттам Ош Мадина, Ош Жидда багытында ишке ашырылат. Мусулмандык парызын аткарам деп ниет кылган кыргызстандыктардын акыркы тобу 20 августта учуп кетишип, соңку рейс менен 21 сентябрда кайтып келишмекчи. Ал эми бүгүн Сауд Арабиясына жөнөп жаткан зыяратчылар өз мекенине 8 сентябрда кайтып келишет. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.